Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар. Амансыздарбы? Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп болуңуздар. Биз бүгүн кондитерский цехке келип калдык. Эсиңиздерде болсо, мындан туп-туура 1 жыл алдын Долгопрудныйдан үйдөн бир семьянын ушундай чакан иштерин чагылдырып көргөзгөлүк. Алар ошол праниктерди, коржиктерди, рулеттерди, тортторду үйдөн жасап, доставка кылып иштеп жатышкан эле. Буйруса мына ачылганы 7 ай болуптур. Марина Рошага бир 200-300 бир 300дөн ашуун, 300 квадраттан ашуун бир жерге ушундай кондитерский ушундай цех иштетип, бир 12-13 адамды жумуш менен камсыз кылып, кыргыз дүкөндөргө ушул продукцияларын жеткирип берип иштеп атыптыр да. Буйруса азыркы көргөзгөн товарлардын баардыгын доставкалар бар. Бизден алсалай туруңуздар. Бул жерде обучениялар дагы бар экен. Тимур ака, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштеңиз жакшыбы? Жакшы. Иштеп атасызбы? Кандайсыз анан? Жакшы. Кыйналып ачып алдыңыздар деп. Бизди аябай көп мекендештер көрүп атат. Амандашып, кеңири маалыматты беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Аба Исабайк айтып кеткендей, туп-туура 1 жыл алдын үйдөн келинчегим экөөбүз бул тармакта иштеп жүргөнбүз. Азыр ошол күnkү кардарларыбыз күндөн күнгө көбөйүп, азыр үйдөн жетишпей калганыбызга байланыштуу Марина Рошадан цех ачканбыз. 6 айдан өттү буюрса. Тортторду, шириндиктин баардык түрлөрүн жасап, өзүбүздүн мекендештердин жана халал кыргыз магазиндерге жеткирип беребиз. Ошол анан Кошулган азыктардын баардыгы адал. Коркпостон жегенге болот дең, мына. Текшерилген, изилген дең. Жада калсам могул праник боюнча да айта кетейин. Мисалы, бул праниктин могу агартылганы көп жерде химикат менен агартат экен, краска мененчи, ак краска менен. А биз табигый жол менен агартабыз да буну. Ал жана агарткан кошулма, мисалы, Кыргызстанда өтө көп колдонулат экен да ошол кошулма. Ал адамга мындай онкологический ооруларды алып келет экен да. Зыян иштең. Ачыгын айтканда биз башында ошол менен жасадык. 1-2 ай жасадык. Андан кийин бир маалыматты көрүп калдык дагы YouTube'дан. Изилдеп чыксак, ошондой ооруларга алып келет экен. Зыян экенин билгенден кийин анан токтоттук дагы. Ушул жолун таптык да азыр биз. Табигый жол менен. Муну килограммы сизде канчадан болот? Эгер келип алсам нерден? Келип алсам, бул бир пакетиги 200 рубль болот. 200 рубль. Бул жарым килограмм. Бул жарым килограмм. Мындай мисалы көп учурда мына кекстерди, торттторго кошулмаларын билбей эле жеп келет экенлик. Мен дагы эми бир жылдай болуп калды. Торт десе эле эми жей берет экенлик да, бирок ушунун кошулмасында дагы желатин бир нерселер болуп отуруп, мындай жанагы билбей жеп алышыбыз мүмкүн экен да. Билесиздер, бул билбей жеп алыш мындай жеп алган болсоң 40 күн намазын кабыл болот, дуаң кабыл болот дейт го. Эми коркунучтуу нерсе ал дагынчы, туугандар. Мына нерселерди сүйлөп койбойн, коркунучтуу кыскасын айтканда. Торттордун баасы канчадан сизде? Былтыркыдай эле бир кыл торттор экен, а? Ооба. Былтыркыдай азыр бир кыл тортторду жасадык. Былтыр ушул тортторду 1000 рубльдан сатканбыз. Ооба. Бирок азыр бардык продукция кымбаттап кеткендигине байланыштуу. Негизи өтө эле көп двойной кымбаттап кетти да продукциячы. Бирок биз ошондо дагы минимальный ценаны кармап туруп 1200 рубль кылдык да. 1200 кылып саттасыздар. Бир штугун. Ооба. Анан эгер бир торт алган болсо, метрого чейин алып барып беребиз. Бекерби кандай? Бекер алып барып беребиз. Бир штук алса дагы. Бир штук алса да. А эгер 2 штуктан жогору алган болсо, үйүнө чейин. 2 штук алса үйгө чейинби ошондо? Үйүнө чейин, подъездге чейин алып барып беребиз. Подъездге чейин. Доставкага канча машина бар ошондо сизде? Доставкага буюрса эртеңден баштап 4 машина чыгат доставкага. Бүгүн 29-у кеч тартып атабыз, эртең 30-у чыгат да бул. 30-у эртең менен чыгат. Доставка башталат. Торттордун баардыгы бүгүн жасалды, мынакей азыр. Азыр канча штук даярдайм мына?
500дөй торт даяр 500 уже. штуктай торт даяр турат, Мындай а? кылып пакетке салып баштадык, азыр пакетке салып, анан кийин Сактоо мөөнөтү кандай экен өзү мындай негизи? сактоо мөөнөтү 6 күн, 7 күн. 6 күн, 7 күн. Холодильникте. Холодильникте. Өзүнүн эмесинде болот. Мынаке, мына праниктер шириндиктер да бул дагынчы чай менен эртең менен ичкенге вообще тоюмдуу дагы болот. Көрүп атасыздарбы? Аппетиташа турганда жумшак. Анан ушул эле мына шириндиктерибизди Ага. коноко пакет менен көтөрүп барбасын деп, Кыргызстандагыдай кылып себет жасап чыгарганбыз, ойлоп тапканбыз да биз. Москвада да бизди кыргыздарчы жөн жүрбөй ошо тояштарыбыз көп го, ошолор го мынаке. Ооба. Москвада мындай себет только бизде бар. Мына. Бул канча болот турушу? Бул ушул бир себет 2000 рубль. 2000 болот, а? Ооба. Каяктагы жанагы кошулмак, бул жанагы кант-пантты алып бара бербестен туугандар, алгы жең кыска көйнөктөрдү алып барбай, пайдалуу нерселерди алайлы. Бул жерде рулет бар экен, коржик бар экен, праник бар экен, кекстер бар. Мунун атын эмне деп коет мынаны? Бул лакомка деп коет. Бул дагы дамдуу, а? Ичинде крем менен, ооба. Крем менен. Кардардын калоосуна жараша салып беребиз да. Рулет кошуп бер десе, рулет кошуп беребиз. Лакомка кошуп бергиле десе, лакомка кошуп беребиз. Мына коржик менен кекстердин баалары канча? Алардан 200бү же кандай? Булардын баалары бирдей. Анан мисалы доставкага барганда бизде 4 машина чыгат. Доставка заказ беришет мисалы. 2 торт алып келип бергиле дейт. Бирок бул продукциялардын баары машинада болот. Ар дайым. Каласа бирден кошуп алса болот мисалы. Муну алса болот, мындан алса болот. Ар дайым машинада жүрөт. Ооба. Жакшы экен. Анан мына бейишим атам, бейишим апам жана ошондой эле мынчага чыктың андай-мындай деген жазуулар менен да тортторду заказной жана кылышат экен туугандар. Алат экен. Заказ берсеңиздер болот экен кыскасычы мына. 2025-жылда жыланды жылы деп эмнеге жыланды да түшүрүп коюптур сүрөтүнү карагыла. Бул тортуңуз канча ушул турушу мисалы мына? Канча килограмм торт? Бул тортубуз ичи сникерс, начинкасы менен 2 килограммдык торт. 5000 рубль да бул. 5000 рубль. Бул торттор негизи кымбат, башка жактары негизи эле мындай. Негизи ооба. Кымбат мына колдо жасалып, атайын үйдө домашний работа чындап да балланат да буякта негизи. Билебиз го? Жакшы. Бунуңузчу мына кичинереги. Бул торт 1,5 килограмм. Бунун ичинде начинка жок, творожный торт. Бул дагы көбүнчө ушундай торт заказ беришет. Бунун баасы 2500 рубль. Мисалы, бул жөн эле жазып койгонбуз да бул. Мындай коздогон эмелерибиз кошулган эмес, ошон үчүн баасы 2500 рубль. 2500 да. Жанагы синий трактор, ошол чоң торттордон кыла бересиздерби мындай? Мисалы үчүн ооба, бул тортко сүрөт коюп бергиле, жада мындай фигуркаларды коюп бергиле десе, коюп бергиле. Акча чыгарып бергиле десе жана кыла бересиңер да, барбы мындай? Ооба. Раса сүйнөсүн да. Мындай болгон жакшынакай упаковкалар да кетет. Бул бенто торт деп коет. Мунун да өзүнүн модасы бар, мынакей. Кичинекей торттор. Ушундай подарочный упаковкада кетет булар. Өтө колго көтөргөн жакшы экен мындай. Ооба. Бирөө жарымды көргөнү барсаң дагы, жоктогону барсаң дагы алып алсаң жакшы экен. Өз негизи мына 1-2 күндөн кийин деле январь ичи, ушул жыл ичи негизи доставка болобу сизде заказ берсе? Эми ушул 30-31 бекер доставка кылып, машиналарды койдук атайын, метрого да адамдарды койдук. Анан башка күндөрү деле доставкабыз бар. 12 ай ичи. Ооба, 12 ай ичи доставкабыз бар. Бирок аны эми келишим түрдө да. Сүйлөшөбүз эми. Алыста болсо доставкасына өзүнчө төлөнүп калат, же такси менен салып жиберебиз, ушундай. Эгер дүкөн иштеткендер тортуңуздан алам десе, же рулетоңуздан алам десе, эми аларга башкача арзандатуу берсеңиз керек, Дүкөндөргө кетет рулеттер. Рулеттериңиз кандай? Мындай сухой эмеспи? Бул рулеттерибиздин дагы жакшы. Башка рулеттен салыштырмалуу өзгөчө бул рулетибиз. Бул жака дагы эч кандай химикаттар кошулбайт. Кыргызстанский как? Ооба. Кыргызстандын рулетинен дагы жакшы деп айта алабыз да. Анан бул жана доставкада бул рулеттер да ушундай коробка менен постоянно болот. Упаковка менен да. Анан кардарлар айтса, мынча кесип бер, кошуп бер десе, мисалы тортко. Ошол жерден кесип туруп, эме кыла беребиз. Кошуп бере беребиз. Веске тартып.
Жакшы. Рулетти Кесиңчи болсо. Туугандар, торттун бир 4-5 түрү барда экен. Бардыгы гүлдөрдөн отличать этилет экен, а? эме жок да. Кесилген эле көргөзүп коюң, анын колун да кеспейчи. Ортосун кесип көрсөт. Ортодон эле. Ооба. Мекендештерге да мен өзү көп адамдар мени бир дегустатор катары эле көрүп калды туугандарчы. Капа койсуздар бир жеп жанакы бар энд. Подписчиктер ошо көнүп калды да. Мынакей. Бул Рулеттин каймагы дагы өзгөчө да. Берки рулеттен карагандачы. Магазинчи эмелерибиз айтат мисалы. Магазинчи байкелер, эжелерчи. Берки рулетти дейт. Орустар жебейт дейт да. ооба. А буну кайра келип алып жешет дейт. Элдер Бул менин үйрөнүп, сөзүм эмес да, эми элдин сөзү да. Ооба. Кыргызстан продукциясына кызыккан жергиликтүү эл көп чынында. Орустар деле кызыгат чындыгы эле. Мен кыргыз магазиндер канча тартып жүрөм. Кирсең чучук алткан, сармай алткан орустарды көрүп оозум ачылат да. Бул хак сөз туугандар. Ошого өзүбүздүн өндүрүш, алып, колдоп жанакылап. Былтыр дагы кымбат торт дегендер болду эле ака. Бунун работасы багы балап кое берели, чындапчы. Балап кое берели. Алма тартса деле кымбат дейбиз. Толку ошо негатив жазбай, жакшы комментарийдан жазып коелу туугандар, а. Бунун килограммы канчадан эми сизде азыр ушул? Рулеттин килограммы 500 рубльдан. 500 рубльден килограмм, а? Килограмм 500. Килограмм 500 рубльден. Кашык барбы? Кашык азыр. Кашыкты жейлик экен. Бир көрөйлүк. Ана. Бисмилла деп бир жеп көрөйлүкчү. Молодец бирокчу. Москванын центриге ушундай мекендеште иш менен камсыз кылып, адал тамак менен элдерге мындай жеткирип ширингтер кылтасыз. Чындыгында көп жерден жегенде шекшип жебейсиң адамчы. Алла разы болсун. Ушундай бир туугандарыбызды ар дайым поддержка кылып колдой берелик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рулеттин даамы жакшы. Көп жерде жегенде, мисалы, кээде жегенде сухой болуп калат. Андай эмес. Азыр Даамы жакшы. 500 рубль десек, кымбат деши мүмкүн элдер. Бирок ошол баасына жараша качествосын биз эме кылганбыз. Даамы сонун. Эң негизгиси адал. Өзүбүздүн бир туугандардын казынасы ачып өтүп. Байысын, өзүздүкүлөр байысын туугандар. Байыса ошол кыргыз барып, бул жерге мейс куру берет, башка акыл берет, жол салып берет. Өзүгө касым деген нерсе. Тортон дагы кесели, тортон да кесип. Кесесизби? Осип көрдүм. Бираграгын кесиңе, мен муну ачык жанагы кылтам. Үйгө алып кеттим. Ачыңчы майли. Каласаңыздар тандап туруп бирөөнү кесели, элдер ойлобосун, атайын бирөөнү меке коюп Ушуну кесе бериң. Ушуну кесе берели. Анда ойлобосо керек. Атайын Жа. жакшынакай кылып жасап коюптур деп. 3-4 түрү эле бар экен, а? Гүлүнөн эле айырмаланат экен, а? Даамы бир болот, ооба. Даамы бир болот, болгону гүлдөрүнөн айырма болот. Берерим. Илгеркидей тортторду сагындым да мен дагычы. Камыры көбүрөөкчү. Ооба. Тоюмдуу болот го. Кичинерээк эле кесе бериң. Грамм канча болот дедиңиз муну? Бул 1 килограммдан жогору болот. 1 килограммдан жогору болот, а? Сонун, чындап. Былтыр мына ушулардан алгандар комментарий жазып коюңуздар туугандар. Элдер мына быйыл ала турганда билип алсын. Жалп жокпу негизи? Жалп жок. Действительно мындай даамдуу экен да, серьезно айтып берчи мындай. Видеосу жок эле, рекламасы жок эле мындай. Басып берет кылган болсо, канча турса. Мындай. Мына кылып, бул мындай эле кийде экен да бир сезим. Ачып бердиңиз, ака. Бир меки сом, я? Ооба.
мындай таразага коюп деле көрсөтүп койсок болот да. Ошондой кылыңыз. Ооба, мынакей азыр бул жерге коюп туруп, Анан обучениялар кандай болду? Обучение. мынакей. Обученияны айтып коюрун. 1 килограмм 200. Ал ортосунан да калып башкасын. Я болду. Кей. Арсы ашып кетет, жетпей калды. Мынакей. Болду. Ишен никакая деп кылайынбы? Мынакей. 1300. 400 почти. Ошо бирден жогору деп айтабыз да. Молодец, жакшы. Кичинеректери мына, кичинекей экен. Шуну коюп көрөлү. Бул деле 100 экен да ошо. 1,5 килоге чейин урат экен да мында, а? Ооба, бирден. Жакшы. Ооба, бирден жогору. Обученияңызды айтың эми, канча адамды окуттуңуз, канчадан батат жерге окутам десеңиз. Обученияны биз мисалы үйдөн жүргөндө окуттук бир жолу. Бир 6-7 адам да, үйгө көп батпайт. Үйдө дең? Ооба, үйдө жүргөндө. Анан бул жерге келгенден кийин өзүбүз дагы жаңы ачып, иштер менен болуп, өзүбүздүн да жумушубуз көп болгондугуна байланыштуу бул жерден дагы адашпасам 1-2 жолу өттүк да. Убакыт болгондо эле 2 жолу өттүк. Бир жолу торторго өттүк. Бир жолу мындай чириндиктерге өттүк. Ошондой буга отдельно курсубуз бар. Торторго отдельно курсубуз бар. Буларга оңойраак болсо керек булар, а? Сен тортко караганда мындай жасаш, а? Ооба, булар оңойраак болот, ооба. Анан буга дагы торторго окшоп миксер алыш керек, көп нерсе алыштын кереги жок да. Үйдөгү эле эмелер менен. Баасы канча болот обученияңызда? Канча күн болот анан? Графиктерин кандай окутасың анан? 2 күн болот. Ооба. Мастер-класс болот да, 2 күндүк мастер-класс. Баасын эми пока эме кыла элекпиз. Жөндөрү кыл бересиз кыскасы. Жакшы. Мен номерлериңизди коюп койдум, адрестерди жазып койдум. Толук эле маалымат бердик окшойт. Себет калам десеңиздер дагы туугандар, мына бирден тот алган болсоңуздар, шириниктер болот, машинанын аркасынан алып берет. Же болбосо пеш күрөлөр жанакы алып барышы да мүмкүн. Айтып, заранее заказ берсеңиздер дагы жакшы болот да. Ооба, если пеши курьер менен заказ берсе, заранее айтыш керек болот да. Кошуп калабы. Бир тортко бир праник кошуп коюңуздар же бир коржик кошуп коюңуздар десе кошуп алып барат. Даамы чындыгында даамдуу экен. Өзүнүн кыргыздаркы 400-500дан ашуун уштукта ушундай даярдап коюштур. Бүгүн атайын ушу келет деп. Бүгүн 29 күн даярдалды бул торттор. Бир жумага карата срок годности бар дегенде кеңири алып жеңиздер. Башка учурлардан бир нерсе деп жаздырып, заказ берсеңиздер, адал тортторду сүйлөшүп жеткирип беришет. Анан обученияга катышып окугандар кааласаңыздар окуңуздар, номерлерин калтырып койдук. Келип алып келсеңиздер дагы боло берет экен. Акыркы сөзүңүздү коштошуп, салам айтып туугандарга жана койсоңуз боло берет. Анан бизден постоянно алып жүргөн кардарларыбыз комментарийге жазып койсоңуздар болот. Биздин таттуулар кандай экенин жанагы билбей жүргөндөр ошол жерден окуп, заказ берип алса болот. Группалар менен таратабыз, лайктан бирден басабыз. Жакшы кабыл эле күтүп калам туугандарым. Мындай чоң кулинарный цехти, кондитерский цехти биринчи жолу көрүп атам, бирок серьезно. Буга чейин мындай 20-30 квадрат метрде кылып жүргөндө тартып жүрдүм, өзүм көрдүңүз го. Бирок мындай эң чоң болду да сиздерки. Кудай кааласа ишиңиз ийгилик. Магазиндерге алып чыгаргыла, составын жазып, киоскалар өткөргүлө эми келечекте кудай кааласа. Буюрса ошол алдыга максат койдук да. Чоңураак эмеге чыгайлы деп, ошон үчүн сразу эле чоң место алдык атайын. Жакшы. Ишиңиздер ийгилик, группалар менен таратып койсоңуздар туугандар, былтыр алып жегендер комментарий күтүп калам. Быйылдан алып жеңиздер, башкалардан суруштаңыздар. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Канал катталып кетип эсиңизден чыкпасын. Буюрса 2025 миллион болобуз биз. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.